Урматтуу апалар, эсиңиздерде болсо, сиздерге тапшырма берилген эле баланын муктаждыктары, Маслоунун пирамидасы боюнча баланын муктаждыктары, кайсы муктаждык канааттандырылбаса, кайсы муктаждык балада толук аткарылбаса, балабыз 25-30 жаштарында же болбосо балабыз бир топ убакыттан кийин 10 жыл 20 жылдан кийин 20 жылдан кийин кайсыл эмне деп коет жактан өнүгүүсү мындай толук болбой калышы мүмкүн деген тапшырма берилген эле. Башкача айтканда, балабыз бактылуу болушу үчүн кайсы муктаждыкты аткарышыбыз керек? Балабыз өзүнө ток жашоосу үчүн, өзүнө бардар жашоодо жашоосу үчүн кайсы муктаждык аткарылышы керек? Балабыз ыймандуу, адил акылактуу жашашы үчүн кайсы муктаждык аткарылышы керек? Жана үй бүлөсүнө пайдалуу болуш үчүн кайсы муктаждык? Ал эми урматтуу ата энелер, эсиңиздерде болсо, Маслоунун пирамидасы боюнча баланын кайсы муктаждыгы аткарылбаса, балабыздын келечекте мындан 10 жыл, 20 жылдан кийин 20 жылдан кийин кандай болуп калышы мүмкүн деген тапшырма берилген эле. Ал жерде балабыздын бактылуу болушу үчүн, өзүнө ток жашоосу үчүн, ыйман адептүү, адил акылактуу болушу үчүн, үй бүлөсүнө пайдалуу болушу үчүн, мага, ата энесине, элге пайдалуу болуш үчүн кайсы муктаждыктар аткарылса, ким муктаждыктар кайсы муктаждыктарга дал келет? Жеби аркылуу туташтырыңыз деген тапшырма берилген эле. Бул тапшырманы сиз аткардыңыз деп ишенемин. Эми өзүңүздүн аткарган тапшырмаңыз боюнча менин менин жообум менен салыштырып көрүңүз. Балким сиз буга макулсуз же макул эмессиз. Өзүңүздүн оюңузду албетте WhatsApp группада бөлүшсөңүз болот. Мен буга кубанычта болом. Эгерде балабыз бактылуу болуусу үчүн сөзсүз түрдө сүйүү муктаждыгы аткарылышы керек. Жашоодо жеке өзү үчүн бактылуу болуш үчүн. Андан кийин өзүнө ток жашоосу үчүн сөзсүз түрдө физиологиялык муктаждык. Бул боюнча жанагы акча психологиясы боюнча сабак бергендер жакшы билишет. Эгерде көбүнчө байдын балдары бай, кедейдин балдары кедей жашоодо жашай берет, бирок бул система дейбизби, бул түшүнүк кандай иштештиги жөнүндө бул өзүнчө узак, өзүнчө бир чоң сабак. Кандай болбосо дагы балабыз өзүнө ток жашоосу физиологиялык муктаждыкка барып такалат. Андан кийин ыймандуу, адеп акылактуу болуусу сый урмат муктаждыгынын аткарылышына. Сый урмат муктаждыгы. Баланы биз адам катары сыйлай алсак, аны урмат кыла алсак, ал дагы сөзсүз түрдө башкаларды сыйлап, урматтай алат. Үй бүлөсүнө пайдалуу болуш үчүн балабыздын коопсуздугун сакташыбыз керек. Эгерде биз балабызды уруп атсак, урушуп атсак, эркек бала боло турган болсо, ал дагы өзүнүн балдарына, аялдарына ошондой эле зулум мамиле жасайт. Кыз бала болсо деле ошондой зулум апа болушу мүмкүн. Жана өзү да күйөөсүнөн токмок жеши мүмкүн. Мындайча айтканда, үй бүлөсүндө пайдалуу болуш үчүн, пайдалуу болуусу бул коопсуздук муктаждыкка барып такалат. Андан кийин элге, ата энеге пайдалуу болуш үчүн сөзсүз түрдө бала өзүн өзү тапкан болушу керек. Өзүн өзү реализация кылган болуш керек. Өзүн өзү ички таланттарын, потенциалдарын ачкан болуш керек. Эгерде балабыз өзүн тааныбаса, өзүнүн күчтүү жактарын билбесе, таланттарын өнүктүрбөсө, албетте ал чоң ийгиликтерди жарата албайт, ата энесинин ак сүтүн актап, элге, коомго пайда кыла албай калат. Бул боюнча оюңуздарды бөлүшөсүздөр деп үмүт кылам. Сурооторуңуздар болсо WhatsApp'тан бөлүшүңүздөр. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Тапшырманы аткарып жаткан болсоңуздар, сиздер албетте мыкты апасыздар. Куттуктайм. Өзүңүздөрдү мактоону унутпаңыздар. Жана мындайча айтканда билим алуу парыз деп коет. Кандайдыр бир
дин алдында да өзүңүздөрдүн парз милдеттериңиздерди аткарып жатасыздар деп ишенем.